Эми жылуулук кубулуштарында бизге дагы бир негизги чоңдуктардын бири бул жылуулук саны болуп эсептелет. Эми жылуулук саны деген эмне? Жылуулук саны дегенибиз жылуулук берүүдө нерсе алган, же жоготкон ички энергиянын бөлүгүн жылуулук саны деп айтабыз. Жылуулук саны. Мына аныктамасы карагыла, жылуулукту нерсе алган же жоготкон деп атабыз. Алган же жоготкон ички энергиянын бөлүгүн. Эми биз бул алган жоготкон ички энергиянын бөлүп эсептеш үчүн биз бул жылуулук санын биз бурукудай эле физикалык чоңдуктарда биз белгилейбиз, бул Q таңбасы менен белгилеп коебуз. Бирдиги жылуулук болгон джоуль, кыскача джоуль. Эми биз ушу эсептеш үчүн биз жылуулук санын кантип эсептеш үчүн биз бир жөнөкөй мисалдан баштасак. Мисалы, могу сүрөттө карап турасыздар. Мисалы, муз. Биз музду алып, биякта мына музду алып биз мына чайнекке салып, аны кайнатыш үчүн канча жылуулук саны кетти. Ушундай маселе берилсе кантип эсептейбиз? Мисалы, музду алдык. Музду алып биз эмне кылабыз? Муздан биз суу кылып туруп, анан сууну кайнатыш керек. Кайнатабыз. Кайнаткандан кийин мына сүрөттөн көрүп турасыңар, дагы биякта буу пайда болуп атат. Мынакей буубуз. Мына ушул жалпы кеткен жылуулук санын, башкача айтканда, алган жылуулук санын биз кантип эсептейбиз? Эсептеш үчүн мынакей карагыла, биринчи мына муз турат. Биз мынакей музду суу кылыш үчүн сөзсүз аны ысытышыбыз керек. Муз, билебиз, музду ысытканда муз ысытып аны 0 градус Цельсийге чейин ысытыш керек. Ошо формула кандай болот? Музду ысытканда деп коеюн. Анда жылуулук саны Q барабар С муздуку. Муздун салыштырма жылуулук сыйымдуулугу бул таблицадан билебиз. Муздун массасы, андан кийин T2 минус T1 деп коеюн. Мисалы, бизде муздун сууда жүргөндө баштапкы температурасы минус 10 градус Цельсий болсун. Анда бул жерде карагыла, бул акыркы баштапкы температура. Анда бизде акыркы температура сөзсүз 0 градуска чейин болуш керек, андан T2 деп коебуз. А бул болсо T1, баштапкы температурасы минус 10 градус болчу. Мына биз бул жерден карагыла, музду биз ысыттык. Канча градуска? 0 градуска чейин. Эми 0 градуска жеткенден кийин Q1 деп коелу. 0 градуска жеткенден кийин муз эрий баштайт. А эрүүгө кеткен жылуулукту биз лямбда көбөйтүү М деген. Бул эрүүгө кеткен жылуулук. Эрүү. Эми муз толугу менен эриш үчүн кандайдыр убакыт кетет. Биздин муздун массасына жараша жана жылуулукка жараша. Муз эригенден кийин биз бул жерден сууга айланат дагы, биз сууну кайнатышыбыз керек. Сууну кайнатканда билебиз, суу нормалдуу шартта T3 деп коеюн. Бул 100 градус Цельсийде кайнайт. Анда биз ушу сууну кайнатыш үчүн андан ары Q3 деп коеюн. Суунун массасы. Анан бул жерде биздин акыркы температурабыз T3, ал эми баштапкы температурабыз бизде T2 болчу. Мына ушул градуска чейин музду ысытышыбыз керек. Андан кийин эгерде бизге буулант десе, мына Q4'үбүз. Мынакей бул жерде суу кайнады. 100 градуска чейин кайнады. Андан кийин эгерде биз дагы ысытатыган болсок, анда Q4'үбүз, эгерде буулант десе, анда L көбөйтүү M. Мына карагыла, биз могу жерден алган, мына могу жерде муздун алып туруп биз аны кайнатып буулантыш үчүн бизге канча жылуулук керек болду? Мына эсептегиле, карап көргүлө, бизге 4 жылуулук. Анда биз кандай жылуулук кетти десе, бияка канча жылуулук кетсе, анда Q жалпы деп туруп, биз бул
жылуулуктун баардыгынын суммасын алыш керек. Башка айтканда биз жылуулук балансынын теңдемеси деп коебуз. Q3 плюс Q4. Мына могорки формула эсептей турган болсок, биз ошо кана эм массада алынган музга канча жылуулук кеткендигин эсептейбиз. Эми бул жерден бир нерсе эми. Биз маселе чыгарганда же тесттен иштегенде биз музду мисалы сууга айлант десе биз эң бир ката кетирген жерибиз мына могорки Q1'di көбүнчө мынакей унутуп калабыз. Башкача айтканда биз музду ысытпастан туруп эле сразу ошо замат эле муну эритүүгө өтөбүз. Ошондуктан биз мына көңүл буруш керек. Эң биринчи кандай гана катуу нерсе болбосун, муз жана башка темир болобу, аларды эритиш үчүн биз эң биринчи аларды эрүү температурасына чейин ысытышыбыз керек. Ысытабыз. Ошондуктан мына биз ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Андан араны эрүү температурасына жеткенден кийин анан муз болобу башка катуу нерсе эрий баштайт. Мына могорки биз буу деп коебуз. Мынакей буу. Биз бууга эсептеш үчүн эгерде мына суу болсо, сууну 100 градуска чейин кайнатышыбыз керек. Андан кийин бул формага салабыз. Эгер маселеде берилип калат кайноо температурасына десе, анда биз кайнатып кереги жок, мына формуляны таап койсок болот. Эми ушул формуланы биз графикте кандай алып көрсөтсөк болот? Мына графикти чийип көрөлү азыр. Графикти чей турган болсок, мына бул жерде Т градус Цельсий деп коелу. Бул жерде Т минута. Эми секунда болбой сөзсүз эритиш үчүн көрүү убакыт кетет. Мына биздин маселе, бизде мына айтканбыз, баштапкы температурасы мына бул жерде 0 деп коелу. Баштапкы температурасы -10 градус, -10 деп коелу. Мынакей бизде Q1 кайсы болот? Мына биз музду эритиш үчүн -10дон 0го чейин биз ысытышыбыз керек. Мына могоркинде сызык пайда болот мына. Акырындык менен. Ала турган болсок, могу кандайдыр убакыт өттү. Андан кийин карай турган болсок, мына могорки жерде биз канча от жылуулук берсек дагы ошо муздун температурасы өзгөрбөйт. Мына карап турасыз, 0га келип кандай убакытка чейин. Ушул жерде эмне болду эми? Ушул жерде биз берген жылуулук санынын баардыгы мына бул жерде эрүү деп коелу, эрүү. Ошо муздун кристалдык торчосун бузууга кетет. Биз билебиз кристалдык торчодон мынакей музду ала турган болсок, эң жөнөкөй. Алсак мына кристалдык торчону эң жөнөкөй эле сызып коелу. Мынакей биз могорки берген жылуулуктун баардыгы ортосундагы могорки байланыштарды үзүүгө келет. Буга дагы сырттан гана биз энергия беришибиз керек. Качан гана могорки байланыштын баары үзүлгөндөн кийин гана анан кристалдык торчо бузулуп, муз суюктукка айлана баштайт. Ошондуктан биз сырттан берген жылуулуктун баардыгы кристалдык торчону бузууга кетти. Баардыгы бузулуп бүткөндөн кийин биз билебиз, бул кристалдык торчобуз андан идиште суюктукка айланат. Мына могоркинде болуп булар бири-бирине жакын жайлашып, тыгыздыгы көбөйүп калат. Мына могоркин суу десек, мына суу десек, мына ушул абалга жеткенден кийин анан суунун температурасы көтөрүлө баштайт. Анан биз суу өзүңөр билесиңер нормалдуу шартта 100 градус Цельсийде кайнайт дагы. Башкача айтканда мына биз буяктан дагы биз канча убакыт жылуулук берсек де баары бир суунун кайноо температурасы көтөрүлбөйт. Бул билебиз эми физикалык шарттарга жараша, басымга жараша. Ошондуктан биз мына суу 100 градуста кайнагандан кийин канча жылуулук берсек де баары бир температурасы өзгөрбөйт да. Анан качан гана суу буланып бүткөндөн кийин анан мына бул жерде буулануу, мына бул жерде кайноо жүрүп атат. Кайноо процесси. Бул болсо бууга айланды. Бул жерде болсо суу деп коебуз, суубуз бул жерде ысыды, суу ысыды. Бул жерде болсо графиктин бул участогунда муз. Же биз берет А, Б, С, Д, Е, F деп коелу. F. Башка эгер бияка жаза турган болсок, анда А, Б участогунда муз ысыды. Ал эми Б, С участогунда муз эриди. С, Д участогунда суу ысыды.
ысыды, D, E'de bu жерде суу кайнады. Андан ары эгер F'ти ала турган болсок, бул жерде булануу процесси жүрөт. Мына карагыла, биз маселе иштегенде, биз ошо шартта жараштырып, мына жылуулукту эсептеш үчүн мына биз айткан 4 формуланы пайдаланабыз. Эгерде эми бул жерден биз от жага турган болсок, оттун жага турган болсок, сууну кайнатыш үчүн, анда биз дагы оттундун күйүү жылуулугунун формуласын жазыш керек. Мына бул эки формуланы пайдаланабыз. Эгерде отун болсо, маяка жазып коеюн, отун деп. А электр энергиясы отурган болсо, анда формула биз башка формуланы алабыз. Мына ошентип жылуулук санын эсептеш үчүн бизде мынакей 4, муну да алып коелу, мынакей биз бул 5 формуланы пайдаланабыз. Маселе шартта жараша буларды биз туура ирети менен пайдалансак, анда туура жыйынтыкты алабыз.